Азирет Умарга бир адам келет экен. Анан ал адам ушул ачкачылыктан ушунчалык кыйналган экен да, катуу кыйналып, ушу үй бүлө бала чакасы менен катуу кыйналып калган экен. Анан ошондо Азирет Умарга келгенде, Азирет Умар айткан экен да, колуңдан келишинче бир аз садака кылып койчу деген экен да. Анан баягы адам барып анан тапкан садака кылган бир аз өзү деле ачка бирокчу. Анан бир нерсесин садака кылган. Кийин Азирет Умарга сүйүнүп келген да. Алла Таала ачты, курсагыбыз тоюнду, Кудайга шүгүр депчи. Анан ошондуктан бул садака чындап эле садака бере турган болчу болсо, садака кайтат. Ниетиңе жараша, ыхласыңа жараша, садаканы Алла үчүн берсең, ал Алла үчүн берген садака кайтат экен да, субханалла. Ал Кудай үчүн, ошон үчүн садаканы бергенде садаканын эң жакшысы бергенге аракет кылыш керек. Мисалы, мына мусулман өлкөлөрүндө, кээ бир араб мусулман өлкөлөрүндө ушундай да, биз ошолорго күбө болдук. Аларда жанагындай да, субханалла, садака бергенде бизге окшоп баягы тытылган 50 сом же 20 сомдукту бербестен, алар ушу чөнтөгүндө бир пачка акча болсо атайын банкка барып, ошол баягы бели сына элек акчаларды алып келип, анан ошол баягы муктаждарга берип, анткени эмнеге дегенде, ошол баягы мен өзүм да ушундай соопко муктажмын деп ошолорго берилиш керек.